Аймақтық экономикалық орто кесіптік билим берүү окуу жайларынын ортосунда ассоциация түзүлдү. Ошмудан 2 спортчу Катарда өтүүчү Азия чемпионатына жолдомо алышты. Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү окуу жайда өзгөчө шаң менен белгиленди. Жуманын негизги окуяларын кесиптештери менен бирге тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде Үмүт теле студиясынын жаңылыктар маалымат программасы. Студияда мен Айганыш Туратбекова. Ошмудан 2 спортчу Катарда өтүүчү Азия чемпионатына жолдомо алышты. Кыргыз Республикасынын спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы жеңил атлетиканын 3000 метр аралыкка чуркоо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатын уюштурган. Ага университеттин педагогика жана дене тарбия факультетинин окутуучусу Алмаз Казыбеков жана магистранты Алымкан Жамшитбекова, студенти Баястан Максатбек уулу катышып, 1-орунду ээлешкен. Жыйынтыгында 20 апрелде Катарда өтүүчү Азия чемпионатына жолдомо алышкан. Ушул эле чемпионатка катышкан аталган факультеттин студенти Урматбек Абдылдаев 3-орунду ээлеп, диплом менен сыйланган. Жөөкүлүктөрдү окуу жайдын окутуучусу Алмаз Казыбеков машыктырып даярдаган. Спорт жаатында ийгилик жаратып, өлкөбүздүн Ошмунун намысына жараган спортчуларды административдик кеңеште жалпы жамааттын атынан ректор Каныбек Исаков куттуктап, кийинки мелдештерге ийгилик каалады. Ошондой эле университеттин атынан атайын сыйлыктар берилерин кошумчалады. Аймактык экономикалык орто кесиптик билим берүү окуу жайларынын ортосунда ассоциация түзүлдү. Максат негизинен студенттердин билим алуусун жакшыртуу, ички мобилдүүлүктү жана иш берүүчүлөр менен байланышты түзүү. Ага ылайык бул багытты ишке ашыруу максатында меморандумга кол коюлган. Ошондой эле өлкөнүн 7 дубанынан атайын өкүлдөр келген. Аталган иш-чаранын жүрүшүн Мээрим Алмазбек кызы жеринен айтып берет. Орто кесиптик билим берүүнү интеграциялоодо окуу жайлардын ассоциациясын түзүү мезгилдин талабы. Мындан улам аймактык студенттик олимпиаданы уюштуруу жана орто кесиптик экономикалык окуу жайлардын ассоциациясын түзүү бирикмеси өткөрүлдү. Аталган иш-чарага республиканын 7 облусунан аймактык орто кесиптик экономикалык билим берүү окуу жайларынын жетекчилери, мугалимдери келишкен. Мында келгендерге алгач Ошмунун ишмердүүлүгүн камтыган видео баян көрсөтүлдү. Билим берүү системасына турган болсо Өлкөдөгү орто кесиптик экономикалык билим берүү окуу жайларынын башын бириктирген мындай иш-чара алгачкы ирет уюштурулган. Максаты билим берүү инфраструктурасын жакшыртуу жана ич-чара алакаларды чыңдоо. Мына азыркы учурда биздеги окуу пландары, анан кийин стандарттар кандайдыр бир туура айтылбай, ар бир окуу жай өзүнчө окуу пландары иштеп чыгып, анан студенттердин мобилдүүлүгүндө өтө тоскоолдуктар болуп, көбүлө маселелер жаралууда да азыркы учурда. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө орто кесиптик экономикалык билим берүү окуу жайларынын ассоциациясы түзүлдү. Мында ассоциация долбоору презентацияланып, түзүүнүн жана иштешинин принциптери, мындагы мүчөлөр жана алардын укуктары, компетенциялары, ассоциациянын ревизору жөнүндө кенен маалымат берилди. Эми бул биздин жетекчилик ушул багытта бизге тапшырма берип, биз бүт бардык окуу жайлар менен пикирлешкенибизде, алардын көйгөйлөрү менен биздин пикир ой максаттарыбыз бир жерден чыгып ушул бүгүнкү иш-чара ассоциацияны түзүү иш-чарасы болуп жатат. Аймактардан келген конокторда бул жыйын билим берүүнүн деңгээлин көтөрүп, студенттердин билим алуусуна мыкты жагдай түзүлгөнүн айтышат. Аны менен катар эле орто кесиптик билим берүү мекемелеринин байланышынын зарылдыгы бар экенин белгилешет. Орто кесиптик окуу жайларда акыркы мезгилде билим берүү тармагындагы реформалардагы мобилдүүлүктү, өзүн өзү башкаруучулукту, ошондой эле орто кесиптик окуу жайларындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн атайын уюм катары, башка айтканда бардык орто кесиптик окуу жайлардын башын бириктирген уюм керек. Күндө биз бар болгон дараметибиз менен ушул жалпы чоң жамаат менен келип отурабыз. Ошол жамаат ар бирибиз өзүбүзгө тиешелүү болгон адистердин маселелерине кайсыл сабагыбыз кайсыл семестрде окутула турганыга чейин тактап алабыз деген ойдо келип отурабыз. Андан соң аккредитациядан өтүү, эски жана жаңы стандарттар менен билим берүүнүн күнгөй тескейи, стейкхолдерлер менен байланыштар боюнча сүйлөшүүлөр орун алды. Мээрим Алмазбек кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт телестудиясы.
Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов университетке келди. Мында ал окуу жайдын жамааты, маданият кызматкерлери жана тарыхчылар менен жолугуп баарлашты. Жыйындын жүрүшүндө Ошмо мамлекеттик маданий иш-чараларды өткөрүүдө мыктылыгын көрсөтүп келе жатканын баса белгилешти. Ошондой эле келген конокторго маданият кызматкерлеринин катышуусунда чакан концерттик программа тартууланды. Эске салсак, Ош шаары 2019-жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп Түрксой уюму тарабынан жарыяланган. Ага ылайык ушул жылдын 20-апрелинде масштабтуу иш-чара болуп, ага Ош мамлекеттик университети да катышат. Учурдагы дистанттык билим берүү системасынын артыкчылыктары жана көйгөйлөрү. Мындай аталыш менен окуу жайда тегерек стол өткөрүлдү. Ага факультеттин декандары, кафедра башчылары жана окуу информациялык департаментинин кызматкерлери катышты. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Өткөрүлүп жаткан иш-чарада дистанттык билим берүүнүн учурдагы абалы, окуу жайдын сырттан жана дистанттык окуу бөлүмүндөгү аткарылып жаткан иштер, көйгөйлөр жана аларды чечүү боюнча маселелер каралды. Аны менен катар эле талкуу учурунда аккредитациядан өтүүгө даярдыктар тууралуу маалыматтар берилип, бир катар сунуштар да айтылды. Ош мамлекеттик университетинде дагы бир катар ушул факультеттерде сырттан окуу бөлүмүнүн укугун кеңейтүү менен дистанттык билим берүү жолго коюлган. Тегерек столдун жүрүшүндө дистанттык окутуу департаментинин өкүлдөрү тарабынан баяндамалар даярдалган. Ошондой эле ар бир факультеттин жетишкендиктери, студенттердин катышуусу тууралуу атайын рейтингдер көрсөтүлдү. Билим берүүдөгү эң актуалдуу проблемалардын бири окутууда, билим алууда ушул дистанттык технологияларды колдонуу менен окутуу үйрөнүү канчалык ушул эффективдүү болот. Анын келечеги кандай болот? Келечекте ошо дистанттык формага, окутуунун дистанттык формасына өтө алабызбы? Биздин мүмкүнчүлүктөр барбы деген маселелердин тегерегинде мындай талкуу абдан кызуу болуп отурат. Мындан сырткары иш-чарага окуу жайдын өндүрүш менен байланыш департаментинин педагогикалык билим берүүнүн өркүндөтүү борборунан, пландоо экономикалык бөлүмүнөн жана кабыл алуу комиссиясынын кызматкерлери катышышты. Мимоза Жаныбек кызы, Гүлсара Сапарбай кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт теле студиясы. Окуу жайда 21 улуттун катышуусунда бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү белгиленди. Иш-чаранын максаты улуттар аралык достукту бекемдөө, ошондой эле тилибиз башка, дилибиз бир деген түшүнүктү калыптандыруу. Аталган иш-чара буга чейин окуу жайдын бир топ факультеттеринде сынак катары өткөрүлүп, мыкты аталган номерлер тандалып олтуруп, бүгүн университеттин жааматына тартууланды. Окумуштуулардын изилдөөсүндө дүйнө жүзү боюнча ар бир 2 жумада бирден тил жоголот. Буга байланыштуу тилди сактоо максатында бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү жыл сайын белгиленип келет. Мындан улам университеттин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде студенттерди эне тилин барктоого жана көп тилдүүлүккө чакырган иш-чара болуп өттү. Бул туурасында кененирээк материалда сөз болот. 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү. Аталган майрамдын негизинде дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде көргөзмө коюлуп, жана атайын кече болуп өттү. Мында дүйнө элинин маданияты чагылдырылып, студенттерди аны менен тааныштыруу жана тил үйрөнүүгө тартуу каралган. Ошол дүйнөдөгү тилдерди биз презентациялап жатабыз. Анда кыргыз тили, орус тили, англис тили, немец тили, кытай тили тилдери өздөрүнүн тилдердин актуалдуулугун көрсөтүшөт. Андан кийин ошол элдин салтын көрсөтүшөт. Андан кийин ошол тилде ыр, бий көрсөтүп беришет. Окумуштуулар жер жүзүндө 7000ден ашуун тил бар экенин айтышат. Ал эми алардын кээ бирлери жоголуп кетүүдө. Аталган коркунучтан сактоо үчүн өз эне тилибизди баркташыбыз керек. Мындай максат менен аталган иш-чарада атайын улуттук баалуулуктар чагылдырылып, жана көөнөрбөс сөздөр айтылды. Бүгүнкү факультетке өткөрүлүп жаткан иш-чаранын негизги максаты дүйнөлүк тилдердин арасында өз тилибизди даңазалоо жана анын бөксөрбөс чоң орду бар экенин жеткирүү болду. Албетте биз студенттер, жаштар башка тилдерди өздөштүрүү менен бирге өзүбүздүн тилибизди дагы унутпастан аны андан ары өркүндөтүп, өстүрүп, ар дайым өзүбүздүн тилибиз үчүн салым кошуп турушубуз керек. Замандын талабына жараша жаштар көп тил билүүсү керек. Ал эми аталган майрамды белгилөө студенттерге өз эне тилин сүйүүгө жана көп тилдүүлүккө умтулууга стимул болот. Негизинен ушундай майрам бар экенин мен буга чейин билбедим эле, бирок бул күнү билип мен өтө мындай
жакшы мотивация алдым. Себеп дегенде негизинен ар бир эле улуттардын улуттук өзүнүн каада салты, бийи көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, 21 февраль эне тил күнү катары 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан бекитилип, 2000 жылдан белгилене баштаган. Наргиза Нарбай кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт телестудиясы. Азыркы бейпил заманда кантип эрдик жаратууга болот аталышындагы талкуу окуу жайда уюштурулду. Иш-чара Ош шаардык аялдар кеңеши тарабынан демилгеленип, атамекендик коргоочулар күнүнө арналган. Мында мырзаларды майрамы менен куттуктап, ыр бийлер аткарылды. Ал эми учурда билим алуу, спорт менен машыгуу, адамгерчилик сыяктуу чыныгы мырзалык сапатка ээлик кылуунун өзү эрдик. Мындай оюн атайын чакырылган конуктор билдирип, жаштарды акыл менен эрдик жаратууга чакырды. Бул апта мына ушундай маалыматтар менен коштолду. Сиздер менен Айганыш Туратбекова болдум. Бизди Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан күзөтүүнү унутпаңыз. Мен сиздер менен коштошом. Эфирдик убакытты Ошмуга саякат көрсөтүүсү улантат. Нихао. Хэнхао, нины? Хэнхао. Ни си хуан ханума? Дуэси хуан. Таң калып турасызбы? Таң калганын кажети жок. Анткени азыркы глобалдашып турган дүйнөдө көп тил билүү бул муктаждык. Көп тил билүү албетте бүгүнкү күндүн талабы. Көп тил билүү азыркы аламдашып жаткан заманда кыялдарга эртерээк баруунун эң бир эффективдүү жолу. Буга байланыштуу биз дагы көп тил үйрөнүүнүн аракетин кылып турган учурубуз. Маселен, Кытай тилин. Кытай тилин үйрөнүп, Кытай эл республикасына бара албасак дагы өзүбүздүн Кыргыз-Кытай факультетиндеги Кытай окутуучулары жана Кытай тилин үйрөнүп жаткан студенттерге таанышууга келдик. Өз алдынча Кыргыз-Кытай достук мамилелерин чыңдоо, эки элдин ортосундагы билим берүү, маданий тажрыйбаларды алмаштыруу, Кыргызстандагы каалоочуларга Кытай тилин үйрөтүү жана маданиятын кеңири тааныштыруу максатын койгон. Дүйнөдөгү 600гө чукул Конфуций институттарынын ичинен дүйнө жүзү боюнча эң алдыңкы Конфуций институту аталган. 2016 жылдан тарта факультет макамын алган Кыргыз-Кытай факультетине болгон саякатыбызды баштадык.
Ошмуда Кытай Эл Республикасынын билим берүү мекемелери менен биргелешкен структура ачуу маселеси бир топ жыл мурун эле көтөрүлгөн. Ал эми 2011-жылы профессор Каныбек Исаковдун Ошмуга ректор болуп келүүсү менен бул багытта активдүү сүйлөшүүлөр башталат. Мында Ошмуда ачыла турган Конфуций институту башка институттардан бир топ өзгөчөлүккө ээ болуп, заманбап шарттар менен камсыздалары да чечилген. Буга байланыштуу 2013-жылы Конфуций институтуна алгач 4 тайпа кабыл алынып, билим берүү ишмердүүлүгүн баштаган. 3 баскычтуу билим беребиз. Биринчи баскыч бул колледж. Колледжибизде ушул 9-11 класстын негизинде кабыл алабыз. Колледжибизде ушул котормо иш адистиги боюнча студенттерди кабыл алабыз. Ал эми экинчи баскыч бул бакалавр. Бакалаврда бизде 2 багыт боюнча билим беребиз. Биринчи багыт бул лингвистика. Лингвистикада биз котормочуларды даярдайбыз. Экинчи багытыбыз бул кытай таануу. Бул кытай таануу адистигинде ушул Кытайдын маданияты, тарыхы, экономикасы боюнча адистерди даярдайбыз. Ал эми үчүнчү баскыч бул магистратура. Бизде ушул бакалаврдагы студенттер магистратурага улануу үчүн биз магистратураны дагы ушул лингвистика жана кытай таануу багыттары боюнча ачканбыз. Сиздер билесиздерби, Кыргыз-Кытай факультетинин студенттери эмнеликтен Кытай тилин бат үйрөнөт. Мен да билбечимин, бирок бүгүн көрүп турам, аларда окутуу методдору өзгөчө. Ошондой эле лингафон каражаттары бар. Лингафон каражаты эмне деп турасызбы? Бул мына ушундай тилди бат үйрөтүүчү заманбап каражаттар. Учурда аталган факультеттин студенттери Кытай тилин, адабиятын жана маданиятын таануу, Кытай экономикасын, бизнес сырларын үйрөнүү багыттары боюнча билим алышууда. Кыргыз-Кытай факультети менен Кытай Эл Республикасынын жогорку окуу жайларынын ортосундагы кол коюлган ар тараптуу кызматташуу жана достук келишимдерине таянып, институттун эсебинен кошумча билим берүү кызматтарын академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүүдө. Аны менен катар эле заманбап коомдогу конкуренцияга туруштук бере ала турган билим берүү программаларын ачып, кесипкөй адистерди даярдоодо. Азыркы учурда бизде 16 жергиликтүү окутуучулар, андан тышкары Кытай Эл Республикасынан Синьцзян педагогикалык университетинен 17 окутуучу волонтер келип, ушул жерде эмгектенип жатышат. Студенттерибиздин саны жыл сайын өсүп келип аткан. Белгиси динамикасы өтө жакшы. Кыргыз-Кытай факультетинин жалпы профессордук окутуучулук курамы өзүнүн усулдук жана педагогикалык квалификациясын жогорулатуу үчүн тынымсыз изилдөөнүн үстүндө иштешет. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын аймагында ошондой эле чет өлкөлөрдө уюштурулган семинар тренингтерден жаңы технологияларды үйрөнүп келишет. Үйрөнгөн технологияларды, мисалы үчүн лекциялык сабакта сынчыл ойлом технологиялары, проблемдүү анализ, андан сырткары долбоорлоо усулдарын колдонсо, ал эми практикалык сабакта сынчыл ойлом технологиялар, ошондой эле компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды аткартуу менен биз окутуунун натыйжасын аракет кылып жатабыз жетүүгөчү. Керемет, эң сонун өзүңүздөр көрүп тургандай эле кытайлык мугалимдер кыргыздын улуттук аспабы болгон комузда кол ойнотуп, күй чертип жатышат. Мен дагы албетте кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн улуттук комузубузду чертип үйрөнгүм келет. Эмнегедир айтор убакыттын тардыгынанбы эч эле үйрөнө албай келем. Булар жада калса Кытайдын улуттук аспаптарында да кыргыз күйлөрүн чертишип, кыргызча ырдап жатышат. Ал эле мейли манасты да айтып жатышат. Мен мисалы булардын талантын көрүп абдан таң калып жатам. Албетте сиздер да таң калып жатсаңыздар керек, анда эмесе чогуу көрөлү. Менин атым Жиньяо.
мен аушымда Қытай тілі бойынша оқытушымын. Бұл жерге келіп қырғыз тілін, маданиятында үйреніп жатам. Мен азыр сіздерге манас етіп берейін. Ей, тұрғаның алттай жер болып, тұтушқаның бұл жердай, маңжу қалмақ ай болып, өсер күн ұчақ болып, өрер күн ойланып, арман қылат ошыңдау, абакине жақып торғанып. Ей, беремесі тенір чарам жоқ, беш түліктей мал жейдім, беш жақа бұлчақ арам жоқ, жабдық салып ат меніп, жақа салып тон кейіп, жанымда бұрғын қараң жоқ, тұттуынарға туяқ жоқ, туғаныңнан айрырған, жұрта менде чунақ жоқ, қарманарға туяқ жоқ, қанатынан айрырған. Саламатсыздарбы, менің атым Ақлай. Мен Конфуций институтының муаллиммін. Мен Ош шарында 6 жыл жашадым. Ма Ош шарын жадат. Мен азыр сіздерге манас айтып берейін. Айтқанымдың түйінчу, арстаным чағып сүйінчу, дегенімден сүйінчу, дегдек чағып сүйінчу, байчақ барам сүйінчу, бүгін сенің бағыңа, арстан тұрған шелкілді, оңқоруна қарақан, қармай түшті әрманас, аламда мындай жоқ болы. Bizim baştan neler kanağıd bugün, sizin minder rojarukun oldun gün. Adayındap taramanjak adişka, başta sarap kayra atka barışka. Bizim baştan neler kanağıd bugün, sizin dergen neler kana çöd bugün. Jerukin jautor uzak değişeri, kıyın kundun abacakandan deste, sinkenler ba, günün katiti, umur şadiri, sadakan sahanarkan, harbi kunundu değinmeyin, sadakan. Kangsayda jakşo beri, Kangsayda jakşo beri. Rahmat. Кыргыз-Кытай факультетиндеги студенттер бир гана билим алуу менен чектелбейт. Маселен, өздөрүн ар тараптуу өнүктүрүү үчүн коомдук маданий иш-чараларга, түрдүү республикалык, эл аралык сынактарга катышып турушат. Ал эми Кытай тилин мыкты өздөштүргөн билим алуучулар болсо, Кытайдагы беделдүү жогорку окуу жайларында билим алып келүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Поехав в Китай, я ощутила гордость за наш Кыргызстан, за наш университет. И там я участвовала в конкурсе и заняла первое место. Была горда за наш университет. Я думаю, что я получила первое место, потому что я училась именно здесь, потому что тут действительно дают лучшее образование, самое лучшее. Биз Кыргыз-Кытай факультетинин студенттери бир гана Кытай тилин окуп, аны менен гана чектелбестен, башка ар түрдүү тармактардан да өзүбүздү сынап келебиз. Мен Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн жалпы Кыргыз Республикасынын жалпы окуу жайларынын студенттери арасында Айтматовдун чыгармачылыгын эң мыкты изилдөө боюнча конкурста катышып, 3-место алып, диплом жана
22.500 акчалай сыйыркка ээ болдум. Аталган факультеттин дагы бир өзгөчөлүгү студенттер үчүн түрдүү ийримдердин иштегени. Албетте, мында билим алуучулар бош убактысын текке кетирбей, өздөрүнө пайдалуу нерселерди үйрөнүшөт. Ош мамлекеттик университетинин тарбия департаменти тарабынан атайын иштеп чыгарылган иш планынын негизинде факультеттин планын иштеп чыгабыз. Жылдык план ага карата спорттук, маданий, тарбия иштерин алып барабыз. Бир эле тарбиялык максатта иш алып барабыздан сабактан сырткаркы учурда студенттерде 12 түрдүү атайын ийримдер бар. Ийримдерде студенттердин сергек жашоого жана билимге тартабыз. Кунг-фу Кытай маданиятынын бир бөлүгү, ошондой эле аскердик техника. Алгач жөнөкөй аял муну бий катарында үйрөнүп, жолдошуна үйрөнүп, бүгүнкү күндө таралып отуруп, заманбап спорт тармагы болуп калды. Бул чай абдан өзгөчө чай экен. Негизинен бул чай жөнөкөй чайдай көрүнбөйт. Албетте өзүнүн бир кандайдыр бир даамдары бар экен. Абдан сонун албетте биздин үйдө ичип жүргөн чайыбызга караганда өзгөчө жактары абдан эле байкалат экен. Бул өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул чайда даарылык касиеттери да бар экен. Өзгөчө касиеттерге бир башкача чай экен. Анан бул чайдын идиштерине чейин жайып алсам, дагы ичип аткан пиялаларына чейин дагы абдан өзгөчө экен. Албетте сиздерди дагы бир ичип көрүүгө чакырып кетмекчибиз. Кыргыз-Кытай факультети Ошмунун миссиясынын негизинде заманбап билим берүү чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөрдүн жана атаандаштыктын талаптарына жооп берүү менен мындан ары да ар тараптуу өнүгүү максатын көздөйт. Кийинки 5 жылдын ичинде Борбордук Азия чөлкөмүндө Кытай таануу жана Кытай тили багыттары боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп, факультетти уникалдуу илимий билим берүү жана маданияттын борборуна айлантуунун үстүндө жалпы жамаат тынымсыз аракеттенүүнүн үстүндө иштеп келет. Азыр Кыргызстан түштүгүндө негизи эле буга чейинки басым бул тил үйрөтүүгө басым жасалып келсе, азыр болсо биз коомчулуктан байкап атабыз. Адистер керек, ошо тил берилүү учурда тил билген жана ошол эле учурда өзүнүн адистигин жакшы билген адистер керек. Биздин планыбызда Кытай университеттери менен кызматташып адистиктерди окуталы деп пландап жатабыз. Мисалы үчүн экономист, Кытай тилин билген экономист, же болбосо Кытай тилин билген бир инженер. Кытай эл республикасы менен ар тараптуу үзгүлтүксүз кызматташуу, чет тилдеринде сүйлөгөн
жаңыча ой жүгүрткөн, жоопкерчиликти сезе алган, жогорку этикалык жана моралдык сапаттарга ээ, дүйнөдө өз алдынча туура чечим чыгара алган, улуттук кызыкчылыктарды жана баалуулуктарды биринчи орунга койгон кадрлардан болгуңуз келсе. Кыргыз-Кытай факультети студенти